жашыл. Медиа кыздар жашыл. Тоонун кызы болуп жүрөм. Ошо мөңгү көлдөр июндун аягына чейин муз менен капталып, анан июлдагы ирисе азыркы учурда майдын аягында эле ошол муздар эрип кетет. Жаратылышты коргоого инициатива көтөргөндүн бир 90% бул аялдар. Ошо эшиктерибизди сындырып, приборлор болобу баарын чыгарып кетишчү. Мөңгүлөрдүн эришине, климаттын өзгөрүшүндө аялдарга көп кыйынчылыктар мойнуна түшөт. Кесиптештерим айтышты, эмне себептен сен ушинтип жарыя кылдың? Медиа кыздар. Саламатсыңарбы урматтуу угармандар? Бул Медиа кыздар подкасты биз аялдардын демилгеси, үнү жана коомдогу орду тууралуу айтып беребиз. Бүгүн биз жаңы сезонубузду ачабыз. Бул сезон жаратылышты, жерди, сууну жана жашоону коргоо үчүн аракет кылып жаткан аялдар тууралуу. Аялдар экологияда бул жөн гана тема эмес. Бул күнүмдүк иш, талыкпаган күрөш жана чоң жоопкерчилик. Сезонубуздун биринчи каарманы эколог, изилдөөчү жана жарандык активист Гүлбара Оморова. Ал жаратылыш менен өзгөчө байланышта жашап, көйгөйлөрдү көрүп гана тим болбостон, алар тууралуу үн чыгарат, илимий жана практикалык чечимдерди сунуштайт. Учурда Гүлбара Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу маселелери жана гидроэнергетика институтунда изилдөө жүргүзүп жатат. Анын темасы Кыргызстанда суу жеткиликтүүлүгүнүн өзгөрүшүнө карата өрү көстөргөн жамааттардын адаптациялык мүмкүнчүлүктөрү. Мындан тышкары жакында ал Адыгене көлүндө таштанды көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн бурду. Бул окуя аялдардын табиятка болгон кайдыгер эместигинин жана активдүү позициясынын дагы бир далили. Анда эмесе баштайлы. Медиа кыздар жашыл. Медиа кыздар. Гүлбара, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Медиа кыздар подкастына кош келипсиң. Жакында Адыгене көлүндө таштанды маселеси жөнүндө соц тармактарга маалыматты тараттың эле. Бул аймактагы кырдаал тууралуу кенен айтып бере аласыңбы? Ушул 2021 жылы мен 2020 жылы аспирантурага тапшырып, 2021 жылы мени ушул илимий кызматкер жумушка алышты институтка. Андан кийин мен ошо бийик тоолуу илимий станция, гляциологиялык станция Адыгенеге барып, көлдөрдү изилдөөгө, мониторингке катышып баштадым. Ал жерде ошол көлдөргө изилдөөгө түздөн түз мөңгүнүн эриши таасири баары тийип атканын билгенден кийин, байкагандан кийин ошол мөңгүнү изилдөөгө багыт алып, биз ошол мөңгүнү изилдейли, методологияны жазайын, ошол инструменттерди, приборлорду дагы сурапта болсо таап келейин деп, менин кесиптешим дагы глициолог, ошол экөөбүз изилдеп баштадык. Анан ошол жылдан бери ар бир жылы биз жайында ушундай көйгөй менен кездешип жатабыз. Келген, ошо жерге келген туристпиз деп келишет, бирок ким экенин айта албайбыз да. Жергиликтүү эле ошо Бишкекте, Бишкектин айланасындагы жашагандар келген сайын ошо эшиктерибизди сындырып, ичиндеги приборлорду, логерлерди баардыгын батарейкасына жана флешкасына чейин ошо жердеги орнотулган метеостанциялар болобу, приборлор болобу баарын чыгарып кетишчү. Жана биздин ошо жерде уктагычу кап, каремат, керектүү эмнебиз болсо каттарыбызды инструменттерге чейин көтөрүп кетишчү да. Анан ушул жылы мен ойлондум да, эмнеге биз жыл сайын өзүбүз кайра калыбына келтиребиз, бул көйгөй ошо ойдон айтылбай калып калат. Анткени былтыр дагы директорго жазуу түрүндө дагы, ОЗЭК түрүндө дагы мурунку директорго айтканбыз, ал эч кандай чара көргөн жок. Анан ушул боюнча ойлондум дагы, соц тармакка жазууну чечтим. Анткени эч кандай чара көрүлбөсө, эч ким билбесе, ошентип элдин алдына алып чыгуу керек экендигин түшүндүм. Жана ушул жарандык илим интеракциясын колдонуп жазганда көз карандысыз медиалар, журналисттерге чоң рахмат. Алар дагы ушу көйгөйдү көтөрүп жазышты. Жана бизге эч кандай мамлекет же башка институттан бир да жардам алган жокпуз. Ушул көйгөйдү жарандар чечишти, элдер чечишти. Анткени алар кайра калыбына келтирүүгө акча чогултуп беришти, өзлөрүнүн кызматтарын сунуштады. Биз менен кошо барып таштанды теришип, аны түшүрүшкөнгө жардам беришти. Ушул жарандык илимге катышкандар
электрик өзүнүн кызматын сунуштап барып жасап берейин деп атат. Дагы бизге керектүү оор прибор, кайыкты көтөрүп барганга дагы жөнөкөй эле жарандар жазып, биз жардамыбызды берели, салымыбызды кошолу, биз силерге керектүү жүктү ошол жака көтөрүп барганга жардам берели. Мусор таштанды түшүрүшкөнгө күч керек болсо, биз барып ошол сиздерге кошулуп жардам берели. Жана сиздерге экспедицияга уюштурганга, катышканга дагы ушул колго кылганга биз даярбыз деп көп адамдар жазды да. Мен чындыгында күткөн эмесмин мындай колдоону, жана ушунча адам кызыгып. Мен буга чейин өзүм ушу ыктыярчы болуп көп ушундай иш чарага катышкам, бирок бизде ыктыярчылык биринчи орунда турарын, жана эч бир жардам же акча төлөөнү күтпөй, өзүнүн күчүн ошо ыктыярчылык менен сунуштаган жарандарга чоң ыраазычылык билдирмекмин. Ошо аябагандай биздин көйгөйдү бөлүшүп жардам бере турган жарандар көп жазышты, көп кайрылышты. Жана студенттер 50 сом, 20 сом которгондор болду. Кесиптештериңиз эмне деди бул акцияны өткөндөн кийин кесиптештерим айтышты, эмне себептен сен ушинтип жарыя кылдың, бизде илимий иште мындай блогерликтин элге жарыялоонун кереги жок, ошо тынч эле биз өзүбүз чечмекпиз деди. Бирок мен бул көйгөйдү айткандан кийин 1 ай күттүм, эч кандай сунуш, эч кандай жыйынтык болбогондуктан бизге уже жай айы башталып калды. Ушул 1-июндан баштап, майдын аягынан баштап биз ал жерде мөңгүлөргө ошо таякчаларды орнотуп, кардын кыртышын ченеп, ушундай приборлор жактан да жардам керек болду. Бизге аябагандай логистика жактан да жардам керек болду. Биз бул иштерди баштай албай жаткандыктан ошо жазууга туура келди. Негизи эле мамлекеттин тарабынан кандай көңүл бурулат ошо сиз иштеген илимде? Негизи мамлекет тарабынан бизге ошо бюджеттин эсебинен айлык гана төрөлөт. Айлыктан башка эч нерсе төлөнбөйт. Айлыктан башка мүмкүн бийик тоолуу аймактарда иштейсиңер деп кээ бир айда төлөнсө, кээ бир айда төлөнгөн эмес буга чейин. Бирок бул жылдан баштап көрөбүз кандай болот. Эч кандай приборлор, ошо жабдыктар, экипировка бизге керектүү эч бир нерсе алына элек. Бизге ушул керектүү приборлорубузду жана ушул уктоочу кап, экипировка кийип аткан, куртка кийип аткан, ушул жагандан коргоочу курткаларыбыздан бери уурдап кеткендиктен ушул элдер жардам берди да. 10 жыл болуптур тоолорго чыгып жүргөнүңүзгө. Эмнени байкадыңыз мөңгүлөр тууралуу? Кандайдыр өзгөрүүлөр? Мөңгүлөр тууралуу ошол жыл сайын мурун июль мисалы мөңгү көлдөр бар да, ошо мөңгү көлдөр июньдүн аягында июньдүн аягына чейин муз менен капталып, анан июльдагы ирисе, азыркы учурда майдын аягында эле ошол муздар ирип кетип атат. Мөңгүгө жакын жактарда жаңы көлдөр пайда болуп атат. Акыркы 5 жылда мөңгү тездик менен артка чегинип эрип баратканын байкап атабыз. Жана бизде ушу Кыргызстанда илгерки жана Советтер Союзунда өткөрүлгөн инвентаризация боюнча, изилдөө боюнча ошол каталогдо 8140 канча мөңгү катталган. Андан кийинки 2018 жылдары ушул Союз деп ушул институт, алар ошол жерде Рыскул агай глицеолог изилдейт. Алар ошол каталогду кайра жаңылап инвентаризация жүргүзгөн. Бирок көп маалымат дагы жетишпейт. Анткени азыркы учурда мөңгүлөр 16-18% ушинтип жоголду деп атат. Бул туура эмес, чындыкка дал келбеген маалымат. Анткени биз ошончо көп мөңгүнүн баарын изилдеп, баарынан ошол керектүү маалыматтарды, так маалымат чогултуп, канча пайызы көлөмү жана канча пайызга мөңгүлөр кыскарганын так айта албайбыз. Анткени мөңгүлөр боюнча изилдөөлөр жок эсе десем жаңылбайм. Ушул бизде Илимдер академиясындагы суу көйгөйлөр, суу маселелер жана гидроэнергетика институтунда ошол Чаншань бийик тоолуу мөңгү изилдеген борбор бар.
алар ошо 4 мөңгүнү изилдесе, биз 2 мөңгүнү изилдегенге аракет кылабыз. жана анын айланасындагы мөңгүлөргө дагы инструменталдык метод менен изилдей албасак да көз салып ошол байкоо жүргүзүп турабыз. Жана САИС ал 4-5 мөңгү изилдейт. Ошентип Кыргызстанда болгону бир 10 мөңгү гана, 10 тегерегинде гана мөңгү изилденет. Инструменталдык метод менен ошо 9-10 мөңгү изилденет экен. Бул болсо деңизге бир тамчы дегендей эч кандай мөңгүлөрдүн чыныгы абалын айтып бергенге маалымат жетишсиз. Биз ошо колдоо жок болгондуктан маалыматтын жетишсиздиги жана приборлордун ошол керектүү жабдыктардын жетишсиздигинен жаңы мөңгүлөрдү кошуп ошо мөңгү изилдегенге колдоо жок да. Эч кандай бир кандай десем, бир баардыгын чогуу изилдеп чогуу иш алып барган борбор жок да. Аябагандай көп ушундай көйгөйлөр бар. Биз ошо көп жылдан бери барып жүрүп изилденбей, бирок ошо артка чегинип жаткан мөңгүлөрдү көп көрөбүз. Жана ал жердеги мөңгүлөрдүн эриши агымга, дарыянын агымына, көлдөрдүн толушуна жана ал жердеги био ар түрдүүлүктүн жок болушуна же алардын жашоосуна кандай бир өзгөрүүлөр болуп атат, кандай таасир тийип атат, изилдөөлөр жок. Мисалы бир жарыяланган макалаларга таянып эч нерсе айтайын десеңиз маалымат жок да. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Мисалы биздин ошол кесиптештерибиз жана мен таанышкан швейцариялык глицолог, ал өзүнүн модель боюнча караган анализинде айтты. Жакынкы бир 5-6 жылда Аларча бассейнинде, ошо дарыясынын бассейнинде суу азаят деди. Бул Кыргыз-Кырка ала тоосун алсак, жана Терский ала тоодо бул ошол модель көрсөтүп жатат. Ысык көлгө куйган дарыяларды азайып атпайбы? Алардагы суулардын көлөмү жана алардагы суу мындан дагы азайышы мүмкүн. Ошондо көлдүн деңгээли ылдыйлашы мүмкүн. Ушундай бир терс прогнознор бар. Бирок түздөн түз биз азыр Таласта, Баткенде, ушу Чүй өрөөнүндө дыйкандардын суга суу көйгөйлөрү менен сууга суу ала албай, ушундай бир суу жетишсиздик көйгөйлөрү менен алышып келатат. Алардын үндөрү жетип, алар бир чогулуп, бир жалпы түрдө бул көйгөйдү айтыша элек да, ачыкка чыга элек. Бирок ар бири бирден, экиден чогулуп алып, ушинтип биз төө бурчагы эктик, аны сугара албай атабыз же айдайлы десек ошо суу жетишпей атат деп ушундай көп көйгөйлөрүн айтып жатышат. Көп дыйкандар дыйканчылыктан баш тартып жатышат да. Анткени биз азыр эле ушул көйгөй менен кездешип баштадык. Анан келечекте бул азык түлүк коопсуздугу боюнча дагы көйгөйлөр жаралат. Анан 10-15-20 жылдын ичинде ушундай температура жогоруласа, ушул температура ушул темпте болсо, бизде дагы жанагы ылдый жакта жайгашкан мөңгүлөр, жана швейцариялык сыр деп койбойбу, сыр деп атпайбы, тоголок пласт болуп ылдый көчкөн. Ушул көйгөй менен кездешишибиз мүмкүн. Бирок муну алдын ала айтып элдерди коркутуу эрте деп айтса болот. Бирок келечекте ошо күтүлө турган ушундай көйгөйлөр бар. Анткени тоодогу толук кандуу мониторингди жүргүзүш керек. Ошол маанилүү да. Толук кандуу мониторинг жүргүзүп, ошо толук кандуу элдерге, фермерлерге алардын абалын ушул климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштырып, адаптация стратегияларын ошо мамлекеттик түрдө эл аралык уюмдар менен чогуу ойлоп иштеп чыгыш керек. Аларга сунушташ керек, үйрөтүш керек. Климаттын өзгөрүшүнө туруштук берүү жана аларга ыңгайлашып кетүү кыйын болуп жатат да. Ушул көйгөй болуп жатат азыр. Жана ушул тоо экосистемалары дагы бул аябагандай аяр экосистема болгондуктан булар дагы ошо бузулуп, булар дагы бир негативдүү таасирлерине туш келип жатат. Медиа кыздар жашыл. Медиа кыздар. Сен акыркы жылдары социалдык медианы жана маалымат каражаттарын активдүү колдонуп жатасың.
ушу жаратылыштагы көйгөйлөрдү көтөрүш үчүн медиа сенин ишиңде кандайча жардам берет? Коомдун реакциясы сен күткөндөй болобу? Мен чынында ушул бир сүрөттөр башында ушул Фейсбукта сүрөттөрдү көрсөтөйүн, ушундай кооз жерлер бар, Кыргызстандын жаратылышы кооз деп гана биздин ошол тоолорду, мөңгүлөрдү, көлдөрдү, ушул карагайлардын жыштыгын ошо көрсөтүп баштадым. Анын арасынан эле ошо карагайлар кыйылып, экология бузулуп, жанагындай табигый кырсыктар болгон жерлерди жана таштардын топтолушу ошол жерде илимий бир геоморфология, геология тиешелүү дагы көп сүрөттөр кездешкенде аларды да тартып ошол маалымат катары чыгара баштадым. Анан ошо биз Ала Медин, Ала Арча жана Кегетти, ушул эле Белогорка, Сокулуктагы капчыгайларга барганда ошол жерде суунун жээгине чейин, мөңгөгө чейин таштанды ташталып атканын көрүп, ошолорду да сүрөткө тартып, студенттер менен, активисттер менен барып аларды биз сиздерди ошол жерге уюштурабыз, айлана чөйрөндү тууралуу айтып беребиз, шаркыратмага чейин алып барабыз деп студенттерди чогултуп барып тазалап да жүрдүк. Анан бизге айтышты, силер улам эле барып тазалай бересиңер, мындан тыянак чыкпайт, андан көрө үйрөтүш керек, айтыш керек, чоңдорго айтуудан эч кандай тыянак чыкпай калды. Ошо жаштарды, мектептеги, университеттеги студенттерди окутуш керек. Керек болсо ушу бала бакчадан баштап окутуп, алардын behavior changing деп, алардын мамилесин өзгөртүш керек деп. Анан кийин биз ошого өтө баштадык. Анан кийин ошол социалдык тармак, медиа менин ошол ишимде маалымат берүүдө аябагандай чоң роль ойноду. Анткени биз бир иш чара деп Фейсбукка сүрөттөр менен чыгарып, жана сүрөттөр аркылуу, текст аркылуу ушу маалымат чыгарганда көп журналисттер аны алып жазып, элдерге жеткирип, ушундай көйгөй бар экен, ушундай чечимдерди сунуштап жатышат, жана ушундай бир иш чараларды сунуштап атат. Же болбосо бул орнитологияда деле ушул жерде бир кызыл китепке кирген сейрек кездешкен кош уялаптыр, жана климаттын өзгөрүп, ушундай бир азыркы мезгилдин жылып баштаганын себебинен кээ бир куштар бул жакта 60-70-80 жыл жашабаган кайрылып келип атыптыр, же болбосо алар кайрадан миграцияда ушундай куштар пайда болуп жатыптыр деп биз жазганыбыздын баарын алар ошол элдерге таратканга жардам берип атышат. Жана медиа эң чоң роль ойнойт десем жаңылбайм, анткени ушундай бир көйгөйлөрдү суу жээгиндеги жанагындай пойманный леса дейбиз, ошондой атайын кичинекей өскөн дарактарды, кичинекей өскөн ошол жерде камыштарды жана жанагындай кустарник болгон өз-өзүнчө бөлүнүп өсүп, жана био түрдүүлүктөгү ошол коёндордун жана кичинекей жаныбарлардын эле эмес, куштардын ошол түнөгүн өртөп атканда биз ошолорду сүрөткө барып эле куш карап жүргөн жерден сүрөткө тартып чыгардым. Ал жерден журналисттер таратты. Ал жерден ошол экология министрлигиндеги ошо тиешелүү департамент сүрөттү көрдү. Алар барып ал жерде ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштады. Жана браконьерлер жүргөн же мергенчилер жүргөн жерде дагы биз ушундай куштар, ушундай бир жапайы жаныбарлардын жашаган жерлеринде булар уруксатсыз, эч кандай лицензиясы жок, же болбосо эч кандай бир жаз айында алар жумуртка басып аткан, төлдөп аткан учурунда барып ушинтип мергенчилик кылып жүрөт десек дагы, ал жерге ошо департамент, экотех инспекция реакция кылып, ошол замат барып, ошо текшерип, кармап, жана эгерлер ошол жерге барып реакция кылгандары бул аябагандай бат болгону таң калтырды. Жана мен ошол башында ушу медианын салымы менен, медианын жардамы менен ушундай көйгөйлөрдү чечсе болот экенине жана негизи эле күбө болдум. Жана негизи эле ошол коомчулукту ошол көңүл бурдуруп бир чечим кабыл алууга түрткү болоруна көзүм жетти. Өзүңдү соц тармактарда Тоонун кызы деп атап жүрөсүң. Тоонун кызы Гүлбара
жеке жашоосунда кандай кыз? Мен ошол жаш кезимде тоолорго барып сүрөттөргө түшүп жүргөндө мени ошол курбуларым, биз менен кошо барган адамдар, группаларыбыз тоонун кызы деп коюшчу эле да. Сен кечке эле тоодо жүрөсүң, улам бир чокуга барып келесиң, кайра келип эле кайра дагы башка тоолорго, башка коңшу Казакстандын тоолоруна чейин чыгып кетесиң, альпинияларга барасың деп ошентип тоонун кызы деп койгондуктан мен ошентип жазып коюп, анан сакталып калыптыр ошол. Дагы деле тоонун кызысың да. Тоонун кызы болуп жүрөм. Анан активизм менен алектенип, башка ошол диссертация жазып, ошо макалаларды жазып, маалымат чогултуп, ошо көп колум бошобой жүрүп, жеке жашоомду кандай десем курганга убакыт болгон жок. Бирок мен ошол пандемия учурунда убакыт бир аз көбүрөөк болду. Бирок ал убакта дагы велосипедтеп, ыктыярчылык кылып, врачтарга кол кабыш кылып жүрүп, мен ошол жерден врач жигит менен таанышып, ошол турмуш курууга ниеттенип, анан кыздуу болдум. Бирок ал адам ошол оорудан улам бир нече жолу ооруп, оорудан улам ошол кайтыш болгонунан турмуш кура албай калдык. Андан бери ошол 4 жыл өттү. Мен өзүм эми гана кайрадан калыбыма келип, эми жеке жашоомду ойлоп баштабасам, буга чейин биринчи орунда кызыма ошол сүйүү берүү, жалгыз тарбиялап кеткенге өзүмдү моралдык жактан, психологиялык жактан жана ошо каржы тараптан дагы даярдап жүрдүм. Биринчи орунда ошо кызым болду. Сага азыр дем берип турган учурлар же адамдар барбы? Ооба, мага ошол эң биринчиден дем берген апам. Ал болсо эмнеге тоого барасың, тоону ташта деп аябагандай көп сүйлөгөн менен баары бир кызымды карап калат, кызым менен ойнойт, дем берет. Анан кызым дагы мага дем берет. Анан кийин учурларда көп кээ бир кыйынчылыктарга кездешкенде же болбосо жасаган эмгегимди, жасаган ошол изилдөөлөрүмдү, чогулткан маалыматтарымды барксыздандырып, улам текшерип, ишенбей, мындай алдыга жылганга жол бербеген ушундай учурлар да болот. Ошондо мага адамдар эле эмес, ошол учурлар дагы мага дем берет. Жана көп адамдарды карап туруп, мен эмне үчүн мен булардан жакшы методологияны түшүнсөм, тажрыйбам болсо, теориядан дагы эмес, практикалык ушундай илимим болсо, тажрыйбам болсо, эмне себептен мен ушундай стереотиптер менен кездешем, ушундай сексист адамдар менен, кесиптештер менен кездешем деп, мен тескерисинче ушундай учурларда көбүрөөк окуп, көбүрөөк катышып, көбүрөөк ошол эмне себептен мен ошол активизмге көбүрөөк басым жасадым. Анткени илимий жактан көптөгөн ушундай быт тосууларга жана стереотиптерге кездешкендиктен мен ошол билимимди экологиялык бир куш кароолоо же болбосо жанагындай биологиялык бир флора жактан ар кайсы сейрек кездешкен өсүмдүктү изилдөөлөбү ошол жака буруп жибердим да. Ошондуктан меники ушундай бир нече тармак өнүгүп кетти. Жаратылышты коргоодо аялдардын ролу тууралуу эмне деп айта аласың? Жаратылышты коргоодо аялдардын ролу аябагандай чоң. Жана көп изилдөөлөр жүрүп жатпайбы, ошол гендерный аспектке басым жасаган. Анткени мисалы мөңгүлөрдүн эришине, климаттын өзгөрүшүндө аялдарга көп кыйынчылыктар мойнуна түшөт. Анткени аялдар аябагандай жоопкерчиликтүү, жүрөгү менен өзү аркылуу өткөрүп, мамилеси мага байкалат да. Анткени көп эле жанагындай коруктарга барганда, айылдарга барганда, тоолуу аймактарга барганда ошол жерде ошол лидерлик жана жаратылышты коргоого мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып, көйгөйлөрдү түшүнүп, өзү бир инициатива көтөргөндүн бир 90% бул аялдар. Менин айланамдагы аялдар, мен кездешип, таанышып, иштешкен аялдар, булар аябагандай чоң салым кошуп келишет. Алардын эмгеги эч качан билинбейт, көрүнбөйт. Алар ошону өзүлөрүнүн кичинекей айылдарында, коомчулуктарында эч кандай колдоо жок. Мисалы илимий изилдөөчүлөрдү алсак,
ошол эле жаратылыш парктарында алар өзлөрү ошо кыбырап ошо жерди сактаганга, ошо жерди коргогонго жана ошо жердеги көйгөйлөрдү жеткиргенге жана үйүндөгү балдарын багып үй бүлөлүк милдеттерин аткаргандан башка дагы коомчулуктарын ошо унчукпай чоң роль ойноп өнүктүрүп келет. Медиа кыздар жашыл. Медиа кыздар. Сенин табиятка болгон кызыгууң качан жана кандайча башталган? Мен университетти бүткөндөн кийин жумуш издеп баштап, анан ошо социологиялык изилдөөлөрдө фокус групп дискуссия өткөрүү жана изилдөө жүргүзүү, ошондой жарандардан, жергиликтүү айылдарда, тоотуу аймактарда жашаган фермерлерден, жашоочулардан, аялдардан жана жаштардан ошол интервью чогултуп изилдөөгө катышуу боюнча иштеп калдым. Ар кандай антропологиялык жана социологиялык изилдөөлөрдө. Ошол жерден мен көбүнчө көйгөйлөрдү, климаттын өзгөрүшү, сугат суунун жана негизи эле ушул суу ресурстардын жетишсиздиги, жайлоолордогу ушул жайыттардын деградация болушу негизги эле көптөгөн аябагандай мени жан дүйнөмө бүлүк салган экологиялык көйгөйлөр тууралуу билдим. Андан кийин жергиликтүү жашоочулардын, ошо тоолуу аймактардын көйгөйлөрү, үнү жетпесине күбө болдум, көзүм жетти. Ошондон баштап тоолуу аймактарды изилдөө институтунда, ушул Борбордук Азия университетинде 5 жылдай иштеп калдым. Анан менин ушул экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүү жана экологиялык ушундай акцияларды уюштуруу жана аларга катышуу ушул мезгилден башталды десем жаңылбайм. Анан ага чейин болсо бул ошол 2013-2014 жылдары тоолорго барып, тоо туризмине кызыгып баштадым. Ошо спорттук тоо туризми менен алектенип, ушул Кыргыз Ала тоо кыркаларындагы бара ала турган чокуларга барып, ошол жерде капчыгайлардагы көлдөргө, шаркыратмаларга барып кызыгып көрүп жатып, анан альпинизм менен алектенип баштадым. Ошондо эле бир 4-5 жылдын аралыгында биринчи мен барып жүргөн муз маршруттары менен барсак, аябагандай кар көп жерге барсак, карлардын азайышы, баягы муз менен чыкчу маршруттар какыраган таш болуп, аска менен чыгып калган ушундай көп маршруттарды көрдүм. Ошондо мен ойлонуп баштадым, мөңгүлөргө чейин ташталган жеткен ошол пластик көйгөйү, мусор ташталганы аябагандай бир биз адамдарды, негизи эле жашоочуларды, жаштарды, ошол жерге барган туристтер, альпинисттер эмес, бардыгы эле ушул аймактарды маалыматтандырып, ушул жөнүндө айтып, ушул көйгөйлөрдү көтөрүш керек экенин түшүндүм. Андан кийин ошол экспедицияларга катышып, эң биринчи мен катышкан экспедиция бул мөңгүлөрдү изилдей турган экспедиция болду. Ал жерде өзгөчөлүгү жалаң гана кыздар катышты Борбордук Азиядан. Ошо ЮНЕСКОнун колдоосу менен Борбордук Азиядагы экологияга тиешеси бар жер илимдерин изилдеген кыздарды чогултуп алып, ошо экспедиция уюштурулду. Биз ушу Голубина мөңгүсүнө бардык, ал жердеги көйгөйлөрдү көрдүк, изилдеп баштадык, мөңгүнүн артка чегинип жатканын көрдүк. Ушундай инструменталдык методология менен изилдөөнү үйрөндүк. Ошондон баштап мага ушул эч кандай суроо жок, эч кандай чечим жок эле. Ушул тема мага кызыктуу, ушул теманы мен изилдейм деп изилдеп баштадым. Ошондон баштап аспирантурага тапшырып, суу ресурстары, гидрология жана ошо гидрохимия боюнча изилдөөлөргө катышып, анан көлдөрдү изилдеген лимнологиялык мониторингке катышып баштадым. Биз ошо Кыргызстандагы бийик тоолордо жайгашкан, жарылып кетүү коркунучу бар жана Сары Челек ушундай коруктардын ичиндеги көлдөрдү изилдөөгө катышып баштадым. Ошол жактан аябагандай көп тажрыйба алдым десем жаңылбайм. Ошондуктан эң биринчи ушул талаа изилдөөлөрү, экспедициялар жана ушул туризм жүрүштөр аркылуу мен көйгөйлөрдү жакшы үйрөнүп, жакшы билген үчүн ушул аймак экологиялык жер илимдерди изилдөөдө жана
мисалы бир изилдөөчү, бир эколог биологиябы же болбосо геоботаника же болбосо ушул бир энтомологиябы курт кумурсканы изилдесе дагы, мөңгү изилдесе да, же бир суу көйгөйлөрүн изилдесе, же ошол бак отургузуу боюнча токой чарбаны изилдесе дагы, бул ушул дүйнөлүк, Кыргызстанда эле эмес, ошо Борбордук Азияда эле эмес, дүйнөлүк ошо климатты сактоого өзүнүн кичине да болсо салымын кошот да. Ошондуктан ушул тема менин ошо жүрөгүмдөн түнөк тапты десем жаңылбайм. Интернеттен сен жөнүндө маалымат издегенде ар түрдүү мындай профессиялар чыгат да. Гидрогеолог, гляциолог, эколог, активист, ушу альпинизм менен да алектендим деп айттың. Өзүңдү кесип боюнча ким деп эсептейсиң? Негизи менин ушул биринчи бакалавр билимим бул менеджмент, ошол информационный система деп, экономикада, экологияда, бардык эле политикада дагы ушу башкаруу жана ушул полисини жакшыртуу экен. Ошондуктан мен кийинки билимим гидрология багытында болуп, анан Германиядагы мен окуп келген программа бул лимнология, айлана чөйрөнү изилдөө жана климатты коргоо деп аталат. Бизде ошо климатты коргоо адистери катары даярдашкан, жана мен өзүмдүн ошол аспирантурадагы специальность бул гидрология, суу ресурстары жана глицология, ушул кесиптерди айтсам болот. Бирок негизинен эле көлдөрдү изилдеп атканда сиз мөңгүлөрдүн эриши менен кездешесиз, жер астындагы суулардын тартылышы менен кездешесиз, жана ошол жердеги экологиялык жана башка ошол кирдеп жаткан ошол булгануу менен кездешесиз. Ошондуктан илимий изилдөөлөргө негизи эле экспедицияга барганда сиз бир теманы изилдейм деп барып, бир нече темага туш келгендиктен ошол мен мисалы бизге айтышат да, суу ресурстары боюнча негизи эле трансграничтик ушул дарыялар боюнча маалыматты чыгара албайсыңар, элдер менен бөлүшө албайсыңар. Ушундай маалымат бөлүшүүдө жабык маалыматтар болот, ачык маалыматтар болот. Анан мен аларды иргеп бөлүп ар кандай тема катары чыгарган үчүн ушундай чыгат окшойт. Бирок мен ошол негизи изилдеген тема бул жер илимдери, геология, гидрогеология жана гляциология боюнча болсо, жана көлдөрдү изилдөө бул ошо гидрологиянын бир ичке бөлүмү. Бул лимнология болсо, экология, эколог катары ушундай экологиялык көйгөйлөрдү жеткирүү, элдерге маалымат берүү катары, жана менин ошол кызыгуум бул куштарды коргоо жана ушул орнитология илимине биз citizen science деп коет. Citizen science интеракциясын колдонуп, бул жарандык изилдөөчүлөр, биз ошо жарандык куш кароочулар катары илимий изилдөөчүлөргө, сайентисттерге жардам беребиз, катышабыз. Ошондуктан ушул темалар чыгат деп ойлойм. Бул дагы илимдин бүгүнкү күндө комплекстүү түрдө мындай белгиси болуш керек, ошол өзгөчө жаратылышты. Илгеркидей мисалы бир эле адам бир илимди жактап, бир илимди окуп, анан кийин ошо боюнча мындай терең изилдеген специалист болсо, азыркы учурда междисциплинарный, ошо интердисциплинарный деп ар кандай комплекстүү ушундай кароо бул жаңы трендте, жана citizen science жарандык илимий изилдөөлөрдө ошол жарандык илим деп жергиликтүү жашоочуларды кошоо, үйрөтүү, аларды ошо илимий изилдөөлөргө кошуу жана маалыматтандыруу бул ошол жаңы илимдин бир багыты деп айтсам жаңылбайм. Анткени азыркы учурда интернет жана азыркы социалдык түйүндөрдүн өнүгүшү жана технологиялык кылым болуп атпайбы. Ошондуктан бул аябагандай маанилүү. Анткени илимий изилдөөчүлөр өзүлөрү гана изилдеп жана илимий тил менен жазып тим калбастыктан аны жалпак тилге которуп, адаптация кылып, жергиликтүү адамдарга туура айтасыз, адамдарга жеткиликтүү кылып таратуу жана аларды маалыматтандыруу жана ушундай истердин ушул багыты аябагандай маанилүү. Подкаст катары жалпы элге жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен жеткирүү. Медиа кыздар жашыл. Медиа кыздар.
илим, жаратылышты коргоо жана активизм көп энергияны, убакытты талап кылат. Ушул иштин арасында өзүңө убакыт таба аласыңбы? Күн сайын кубанткан, энергия берген жөнөкөй турмуштук нерселер кайсылар? Мен ошол мисалы ушул мөңгүлөргө барганда, экспедицияларга катышканда, башка дагы коңшу капчыгайларга же башка ушу Кыргызстандын аймагындагы биз ошо изилдеген аймактарга тоолорго барганда мен баратып эле кайсы жерде инфраструктурада көйгөй бар, кайсы жерде ушул табигый кырсыктар жүргөн же табигый кырсыктар күтүлөт, же болбосо кайсы жерде бир таштандылар ташталып булганып кандай көйгөйлөр бар, ушундайлардын баарын эле мындай картирование деп коет, мэппинг кылып баратып эле менде маалымат чогулуп калат. Анан мен өзүмө деле мындай көп көңүл бурганга убакыт болбойт, бирок көбүнчө болгон убактымды кызыма бөлгөнгө аракет кылам. Аны менен парктарга барып, ошол ал жагы сүйгөн жерлерге алып барып, ойноп, китеп окуп берип, кошо сүрөт тартып, жана ал мага айтат, мен бул жакка барам, бул оюнчукту сатып алам, бул досум менен ойнойм, же бул туугандыкына барам, же бул жакка барып сууга сүзөм деп, ошо анын каалагандарын аткарганга гана, ошо шарт түзүп бергенге гана жетишем. Анын дагы ошо келечеги кең болсо, бактылуу балалыгы өтө тургандай шарт түзүп берсем, ал дагы ошо мага окшоп куштарды, чымчыктарды карап, ушундай бинокль, приборлорго кызыгып, микроскопко кызыгып, улам бир нерсени кармалап, муну менен эмне кылат, муну менен буну мындай кылабыз, же болбосо ушул жүргөмүштөрдү, кичинекей учуп кирген көпөлөктөрдү өлтүрбөш керек, мен ушундай айлан көчөктү көрүшүм керек, же бул кушту көрүшүм керек деп айтып калат да. Мага ушул мен жасап аткан, мен ушул ага жакшы бир пример болуп атам деп ойлойм. Анткени ал мени көрүп, менин жасагандарымды кайталап, ошол менден укканы гана өзүнүн жашына жараша кандай бир көп нерсе билери мени кубандырат. Гүлбара, келип маек куруп бергениңе чоң рахмат. Сенин ишиңе ийгилик, бийиктерге жетишиңди каалайм. Чоң рахмат, сизге дагы ийгилик. Бүгүн биз жаратылышты сактоо, климаттык өзгөрүүлөр жана суунун жеткиликтүүлүгү тууралуу сүйлөштүк. Илимий изилдөө, активизм жана коомчулук менен иш алып баруу — булар Гүлбара Умарованын күнүмдүк иши. Аялдардын илимде, табиятта жана коомдо алган орду чоң экенин дагы бир жолу тастыктадык. Рахмат. Бул Медиа Кыздар подкасты. Медиа Кыздар. Бул чыгарылыш Move Green коомдук бирикмеси жана Дүйнө үчүн нан эл аралык агенттигинин колдоосу менен даярдалды. Подкасттын мазмунуна Тыным Гулешиева жооп берет. Бул подкастта айтылган ой-пикирлер Move Green жана Дүйнө үчүн нан уюмдарынын расмий көз карашын сөзсүз түрдө чагылдырбайт.